Кыргыздар илгертеден эле балага байланыштуу баалуулуктарды аздектеген коом болуп эсептелет. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков баланын укугу жөнүндө Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына жана Кыргызстандын бул конвенцияга кошулгандыгынын 25 жылдыгына арналган улуттук форумда билдирди. Өлкө башчысы ата бабаларыбыз балдарды бапестеп, кийинки муунду чоң камкордук менен өстүргөнүн белгилеп, Кыргызстандын балдарды коргоо боюнча азыркы учурдагы көрсөткүчтөр да жаман эмес экенине токтолду. Ошондой эле президент мамлекеттик органдардын жана уюмдардын милдеттери кодексте так аныкталганы менен баары бир айрым кемчиликтер бар экенин да кошумчалап өттү. Шерек кылым аралыгында аткарылган иштер жана өлкөдө балдардын укугун камсыз кылуу туурасында Мантур Шергазиев кененирээк. Нурлан Мамеев өзү көп балалуу үй бүлөдө тарбияланган. Өзүнүн да бир уулу бар. Мындан бир аз убакыт мурда дагы 2 кызды асырап алды. Каарманыбыз балдар үйүнө барганда көздөрү ата-эне мээримин эңсеп турган нариштелерди көрүп, ичим элжиреп чыдай албай койдум. Ошондуктан 2 кызды асырап алуу чечимин кабыл алдым дейт. Жана детдомго барсаңар, өзүңөр эме болосуңар. 2 кыз эмес, ошо 20 деле алгым келет да. Просто детдомго баргандан кийин анан адам баласы ойлонуп калат. Ар бир адам жаныбардын эле кичинекей баласын банда көрсөң бооруң ооруйт да. Эми адам баласына сапсам да. Азыркы учурда Нурлан мырза жубайы экөө 3 баланы тарбиялап жатышат. Көп эле бала асырап алгың келет, бирок ар бир балага жетиштүү мээрим төгө албай калабыз го дейт жубайлар. 3 балага татыктуу тарбия берип, чоңойтуп алган соң дагы көп балага ата-эне болсок деген тилектерибиз бар дешет. Үйгө кирсең кучак жайып турса болот. Баарына сразу мээрим төгүш кыйын го. Өз балабыздай кылып кабыл алабыз да. Анан мында көпчүлүк болсо мээримди бөлө албай каласың ошо детдомдогу болуп калат да андачы. Бүгүн Ал Арча мамлекеттик резиденциясында президенттин катышуусу менен баланын укугу жөнүндө Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясынын кабыл алышынын 30 жылдыгына арналган улуттук форум болуп өттү. Анда өлкө башчысы сөз сүйлөп, бул тармактагы көйгөйлөрдү санап өттү. Өлкө башчы ата бабаларыбыз балдарды бапестеп, кийинки муунду чоң камкордук менен өстүргөнүн белгилеп, Кыргызстандын балдарды коргоо боюнча азыркы учурдагы көрсөткүчтөрү да жаман эмес экендигине токтолду. Бириккен Улуттар уюму белгилеген 1000 жылдыктын өнүгүү максаттарынын бири балдардын өлүмүн 3-төн 2 кыскартууга жетишкен 62 мамлекеттин бири. Кичинекей балдардын өнүгүү көрсөткүчү 72%дан ашты. Мектепке чейин 5 жаштан ылдый окутулуп жаткан балдардын саны 64%ды түздү. Мектепке кирүү алдындагы билим 91% балдар үчүн жеткиликтүү болуп калды. Биздин өлкөдө балдардын укуктук негиздери жетиштүү деңгээлде камсыз болгон. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын ченемдери үй бүлөнү жана балдарды коргоонун атайын кепилдиктерин карайт. Президент мамлекеттик органдардын жана уюмдардын милдеттери кодексте так аныкталганы менен баары бир айрым кемчиликтер бар экенин кошумчалады. Интернат мекемелерине жөнөтүлгөн балдардын саны азайганы байкалбай жатканын айтып, жерлерде социалдык кызмат көрсөтүүлөр жетишсиз экенин белгиледи. Социалдык коргоо, асыроо, камкордук жана көзөмөл системасындагы кемчиликтер жана коррупциялык элементтерди атады. Коомдо коргоосуз калган балдар зомбулукка, кемсинтүүгө дуушар болгон учурлар көбөйүп жатканын айтып, азайтуу учур талап экенин эскертти. Бул жагдайды өзгөртүү үчүн жалпы коомчулук жапатырмак киришүүсү керек экенин белгилеп өттү. Балдардын саламаттыгы, эрте жашында өнүгүүсү, мектепке чейинки жана мектептеги билим берүүнүн жеткиликтүү жана сапаты абдан маанилүү багыттар. Эртеңки күндүн талабына жооп берген инновациялык мектептер жана программалар ишке кирет. Ушул багытта инвестиция тарткан бардык тараптарды колдойбуз. Ата-энесинин камкордугусуз калган балдардын тагдыры, алардын укуктарын коргоо, жанадамдык кадыр баркын сактоо мамлекеттик саясаттын башкы артыкчылыктар. Турмуштук оор кырдаалда калган балдарды коргоо, анын ичинде зордук, зомбулуктан сактоо, өспүрүмдөрдү коомго интеграциялоо өкмөт жана жергиликтүү бийликтин негизги милдети. Урматтуу катышчылар, жыйынтыктап айтканда балдардын гармониялуу өнүгүүсү мамлекеттин артыкчылыктуу багыты бойдон калат. Президент ошондой эле турмуштук оор кырдаалда калган балдарды коргоо, анын ичинде зордук, зомбулуктан сактоо, өспүрүмдөрдү коомго интеграциялоо өкмөт жана жергиликтүү бийликтин негизги милдети экенин айтты. Кыргызстанда ар бир бала үй бүлөдө жашоого жана тарбиялоого укуктуу. Бактылуу бала бактылуу үй бүлөдө гана өсөт.
Ошондуктан биздин өлкөдө үй бүлө институтун бекемдөө артыкчылыктуу багыт. Жогорудагы максаттарды кеңири коомчулукка жеткирүү үчүн ушул жылдын 1-күнүнөн тартып старт алган Тумар улуттук компаниясын биз колдоого алдык. Урматтуу форумдун катчылары, балдар мамлекетибиздин келечеги, биз алардын көңүлү куунак, ден соолугу чын, билимдүү жана руханий жактан өнүккөн адам болуп өсүп жетилишине баардык күчүбүздү жумшоого тийишпиз. Буунун аталган конвенциясы мындан 30 жыл мурда кабыл алынган. Ал эми деги эле балдардын укугун коргогон эл аралык документтин тарыхы 2-чи дүйнөлүк согуштан кийинки 1949 жылдарга барып такалат. Бириккен Улуттар уюмунун бул конвенциясын Кыргызстан мындан 25 жыл мурда ратификациядан өткөргөн. Анан бүгүнкү иш-чаранын чегинде биз ушу биздин өкмөтүбүз балдардын укугун коргоо боюнча, өзгөчө балдардын укугун үй бүлөнүн чөйрөсүндө багуу боюнча кандай жетишкендиктерине жеткенине ошону биз баалайбыз, көрөбүз. Андан тышкары биз ушу 25 жылдын ичинде айтып атабыз, Кыргызстан деген башка өлкөлөргө караганда биз ушу мейли балдардын укугун коргоо мыйзамы болобу, же болбосо өзгөчө өкмөттүк программалар болобу, биз башка мамлекеттерге караганда алдыда болуп жатабыз. Бирок ошого карабастан бизде ар кайсы себептеринен бүгүнкү күнү тилекке каршы ушу жетим балдар үйлөрүндө балдар азайып жатканы мындай билинип жатат. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда Кыргызстанда 18 жашка чейинки 2 миллион 300ден ашуун бала жашайт. Алардын 51% эркек, балдардын 69% элетте. Учурда Кыргызстандагы интернаттарда 11422 бала тарбияланат. Булардын 5% томолой жетим, калгандарын ар кандай себептерден улам ата-энеси калтырып кеткен. Өлкө башчысы бул маселеге көңүл буруп, интернат тибиндеги мекемелерди реформалоо, аларда тарбиялануучулардын санын азайтууну сунуштап келет. Мамлекет башчысынын демилгеси менен жакында эле кыргызстандык делегация Молдова өлкөсүнө барып тажрыйба алмашып келди. Реформирование детских учреждений деп ошол боюнча план иштеп чыктык. Министрликтердин баардыгына макулдаштан өттү. Азыр ушу юстиция министрлигинде ошол план. Ошонун негизинде биз ушу социалдык кызматтарды күчөтүшүбүз керек да. Ошондо гана интернатка бара турган балдар азаят да. Ал интернаттан мындай чыгаруудан мурун дагы интернатка барып аткан эмени анализ кылыш керек да, эмнеге барып атат депчи. Ошого жеткирбегенге мындай алдын ала иштерди жүргүзүш керек. Татыктуу адамды жана жаранды өстүрүү бала ата-энесинин жана жакындарынын камкордугуна, мээримине бөлөнгөн үй бүлөдө гана мүмкүн. Ошондуктан балдардын үй бүлөдө чоңоюу укугун камсыз кылуу маанилүү. Мындан улам бул тармакты реформалоого өлкө башчысы да өзгөчө көңүл бурууда. Ал региондорду өнүктүрүү бул калктын турмуш деңгээлин, экономиканы көтөрүү, көпүрөлөрдү, жолдорду жана социалдык объектилерди куруу эле эмес экенин айтып, калктын аялуу катмарына да көңүл буруу керек экенин баса белгилейт. Амантур Шергазиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.